Жалал Абад шаарлар аралык багытта каттоочу каттамдардын көп пайызын Манас ачык акционердик коому тейлейт. Аталган коомдун айдоочулары жол кире акысын көтөрүү зарыл деп президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлүнө кайрылышкан. Айтымдарында жылдан жылга автотетиктердин жана күйүүчү майдын баалары көтөрүлүп жатат. Деген менен жол кире акы шаарлар аралык каттамдарда 2022 жылы бекитилген боюнча каттам жүргүзүлөт. Кайрылууга ылайык өкүлдүн тапшырмасынын негизинде тиешелүү комиссия мониторинг иштерин башташкан. Ага ылайык учурда тактоо иштери жүргүзүлүп жатат. Аткаруу процессинде мындай проблемалар чыгып атат да. Түшкөн киреше кетирген чыгашаны каптабай атат. Бул техникалык тил менен айтканда тейлеген каттамдарыбыз рентабелдүү болбой калып атат да. Ошонун негизинде жол кире маселесин көтөрүп бергиле деп ар бир аялдамага 20 сомдон 40 сомго чейин, эң алыскы каттамыбыз мисалы үчүн 50 сомдон 60 сом, 70 сомго чейин карап бериңиздер деп кайрылганбыз. Ар бир запчас ушу 3 жылдан бери күйүүчү май, майлоочу май, дөңгөлөк, аккумулятор, дагы башка запчастардын кымбаттаган эсептеп чыгарып берди бизге. Бүгүнкү күндө ошол минимальный эсеп менен 250 сомго чейин көтөрсөңөр болот деп. Бирок рынок деген рынок, биз ошолго шартты караштырып көрүп, дагы жумушчу топ иштеп атабыз. 220 сомго чейин көтөрсөк деп, ош багыты боюнча эле. Демек, ошол эле учурда куду ушундай эле мыйзам ченемдүү көрүнүш Токтогул, Ала Бука, Кербен, Кара Көл, Нокен райондар аралык, же болбосо шаарлар аралык каттамдарды көбөйтүү зарылчылыгы болуп келүүдө.